нормальный өзгөн күрүчүндө аш жасап алып келип коюп берсем, ошону дагы нормальный жебей, тоок туткансым онду тутуп жедиңер го. Маркум белгилүү Куудул Рахман Разыковдун бүтпөй калган Дилбаян аттуу китеби жарык көрдү. Китепте Куудул көзү тирүү кезинде жазып баштаган, бирок китеп кылып басып чыгарууга жетишпей калган. Жарым калган ишин анын жубайы жана сахналашы достору соңуна чыгарды. Бүгүн Оштогу Бабур атындагы драма театрда китептин ачылуу аземи болду. 4-чү китебинин презентациясы болуп атат. Эми китептин башталышын Рахман өзү баштаган экен, бирок бүтпөй калган. Аны Рысбек Жабиров деген соратниги жакын адам бүтүрүптүр, жакшы кылыптыр. Мен азыр бир сыра көз жүгүрттүм китепке. Жакшы чыккан. Мындай ар кандай үйдүн көркүн чыгара турган, ар кандай биздин кыргыз, мен кыргызмын деген адам ушу китепти окуш керек. Разыков Куудулдарга сатиралык интермедияларды жазып берүү менен бирге ар кандай тематикадагы ырларды жана тамсилдерди чыгарган. Анын чоң Куудулдун чөнтөк китеби Көөдөн кыйкырыгы биз кайда баратабыз деген бир нече китеби жарык көргөн. Өзүнүн келинчеги чуркап аяна чыгарып Бишкекте да болду. Мен Бишкекке барганда шартка байланыштуу бара албай калган элем. Бүгүн Ошто болуп отурат. Мына кечинде келдим. Куудул Рахман Разыков ушул кезге чейин 5 шилик, 5 абышка, 5 кемпир, 5 тапан Куудулдар тобун түзүп, сатирага шыктуу балдарды тарбиялап келген. Ошондой эле анын ар бир айдын алтысы, аралаштын азил күлкө тамашасы долбоору көпчүлүктүн колдоосуна татып, эл ичине кеңири белгилүү болгон. Ал чындыкты ушул сатира менен көрсөтө билген досторубуздан болчу. Карапайым эл деген түшүнүк бул эмгекчил элге кантип жеткизиш керек. Ушул чындыкты биздин жашообузда болуп жаткан өдө ылдый иштардын баардыгын чагылдырып көрсөткөн жигиттердин бири болчу биз. Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер белгилүү Куудул сатирик Рахман Разыков 2021-жылы 7-июнда коронавирустан кайтыш болгон. Ал пневмония менен ооруп Ош шаарындагы ооруканалардын бирине жаткан. Эгемендик жылдардан кийин Куудулдар Рахман Разыков, Манас Бердбеков, Дөөлөт Мадымаев, Абдылда Иманкулов жана Жамбыл Камчиев аралаш Куудулдар тобун түптөп кыргыз коомчулугунда бул өнөрдү жаңы деңгээлге алып чыгышкан. Алмагүл Эркебайкызы, Роза Ахматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.